Assalamu alaikum, hurmatlı mekendештер, жылкы сүйүүчүлөр, чабандестер, саяпкерлер, амансыздарбы? Ушул жылкы сатыкка чыгып атат. Үстүндөгү аксакалды көпчүлүгүңүздөр таанысаңыздар керек. Миташаба көк жаңактан өзүнүн аргымагын сатыкка коюп атат. Март киши. Мына торуну, маалыматын бир четтен алайлы өзүнөн. Стройка кылып атып эле тыйын керек. Атты сатып коюп атам дейт. Миташаба, бирак бура бериң эми. Шер токтоторуң. Ассаламу алейкум. Миташаба, тынчсызбы? Амансызбы? Ден соолуктар жакшыбы? Жакшы. Кантип атасыз? Бул кишини көпчүлүгү таанып калды. Миташаба жанагы кайрымдуулук немеге гүлүңүздү бергенсиз, а? Ооба. Март киши бул негизи. Улак легенда да, улактардан калбайт. Бүт жерде ушу Миташаба. Миташаба, эми маалыматты бериң. Торун. Бул тору эми баягы кеңештин тораты бар го, ошонун линия ошонуку да. Ошондон болгон. Мына көк жаңакта көлмөдөн күчтүү ат чыккан. Кийин өлүп Анан калды. баягы чөкөр бар го. Ошо чөкөрдүн менен эне бир, ата башка болуп калган. Эне жагы бир экен да? Эне бир эне. Ата жагы башка. Ата башка. Мына жаныбар. Жазга канча асый болду бул? 3 болот. Жазга 3 болот. 2ге толуп 3кө барат. Нак кыргыз жылкы өз көк жаңактан чыккан экен да бул, а? Ооба. Жаныбар. Мына кобак баштары, мүчө баштары. Үйүрдө жүргөн эмеспи? Жок, үйүргө коюлду эле. Бирок катуу менен эле пышылып калды, а? Пышыл да бул, а? Эч тынбайт. Пышыган жылкы. Жаныбар. Мына мүчө баштары. Боюн тартты азыр. Бою 1,58 чыкты. Ошо эмеге барат деп атасыз, кара эмен небереси болуп калабы ошондо? Чагылгандын? Чагылгандын Баласынын баласы болуп калабы? баласынын баласы. Жаныбар. Баягы кичинерээк торусу бар эле, ошондон болуп калган. Тишин ачып. Жаныбар. Тиштери Астында жок, үстүндө тиши бар. Жаңы сайган. Азулар сайып койгон, а? Үстүн сайда. Астын сай эле экен мынакей. Астын сай эле. Үстүндө бар экен, астында жок экен. Мына жаныбар. Моюн башы узун экен. Көкүрөктөрү. Олдолору. Жебич туяктары тазабы? Таза, эч кандай тебеленген неме кылынган жери жок. Тынбай эле улакка барып чабып атасыз муну? Ооба. Кирип чыгыштары жакшы элеби Миташаба? Өзүнө ылайык жакшы. Өзүнө ылайык дең, а? Өтө күлүп. Тапсаң, куусаң жетесиң. Жүгүрүшүндө сөз жок, чабып атасыз го узатып. Мына жаныбардын аркалары. Туяктары жоошпу кароого? Жебич иштери, ден соолуктары, а? Ден соолугу жакшы. Анан колго кармаганы эми жоош. Андай эле неме кылбайт. Айгырга жүргөн эмес дедиңиз, а? Айгырда коюлбады. Эми кое турган эми болду. Иште анан улакта дең, а? Ооба. Мынакей жаныбар эми жетилип ат болуп атат. Бул дагы өсөт али. Дагы келечек алдыда да. 1,60 болуп берсе дагы. 1,60 гарантия болот. 1,60, 1,50 сөз чыкты азыр тартсак. 1,60 гарантия. 1,60га буюрса. Булардын немеси өзү ушундай да, кийин өсөт. Уругунан дең негизи, а? Асыйдан азу сайып алгандан кийин анан өсөт. Өз Миташаба 4 асыйга чейин өзгөрөт дейт го ата? 3-4 асыйга чейин, а? Туура да ошо, а? 7ге дери. 7ге чейин өзгөрөбү? 7ге дери өзгөрөт. 7ге дери өзгөрөт. Сөөк жарышы мүмкүн, бойго бериши мүмкүн, жоондугуна бериши мүмкүн, а? Узундугуна. Үйгө коюп неме кылганда жаңыртат да бар. Мүчө башын бузат дең. Пуштысында ат көп өзгөрөт. Оңго солго бураңчы. Жаныбар. Солго. Оз жумшакпы Миташаба? Болду.
жануар. О, желпек екен. Мынакей жануар. Маалыматын толық алғанға әрекет қылдық. Басын айтабыз эми акырында. Айтыңчы басын. Эми 350 деп атам. 350 деп атасыз. Түшүп бересиз да. Ооба, кем берет. айтканына ким сатты? Ооба, содасы болот. Мынакей жакшы эле кемитип берем дейт, көрсүн дейт. Мынакей кандуу экен да, каны жакшымы негизи. Чагылган каяка барат өзү каны? О, менин палвандын чеңгеттеги. Кочон экен. Кожондун көк атын балдар. Сур, көк ат да, көк ат болгон. Ошондон качып калган дейт да кеңес. Демек, ошонун эле каны бар экен да мында. Небере чеберелер болуп калат, а? Ошо кеңестин бээсин ошондон качып калган дейт ошо көк ат. Чагылган ошол жактан келген да, качып энеси, а? Ооба. Кийин чагылган туулуп атат, а, көк жакта. Кийин чагылган туулуп. Чагылганын баласынын баласы мына. 350 миңге. Бастырып коюңуз Митяш ага ичине. Бастыктарын тартып коелу дагы кирседе. Ат сугулган табында. Өз Митяш ага саяпкерде илгертен жылкы кармап, жылкы таптап. Жакшы жылкылар чыккан колунан. Алды 21 миң долларга чейин сатылган жылкылар чыккан. Былтыр берке Гүлүгүн Хамзанын эмесине сборуна хадия кылып берди эле. Кайра бир инсан себептүү алып кайтарылып Митяш абага кайтып келди эле. Ошондой тарыхый окуялар болгон. Мәрт киши жаныбар.